Assalamu алейкум достор, амансыздарбы? Ар бир кыргыздын бир жолу болсо да башынан өткөн бир кубулуш тууралуу айтып бермекчимин. Эсиңизде болсо, кайсы бир тойго баргандан кийин үйгө кайтып келгенде бир окумга чейин кулагыңыз шуулдап, зыңылдап дейли, же болбосо ушундай үн чыгып, анан уктап кеткенсиз. Бул сизде жалгыз жолу же болбосо 2-3 жолу дейли балким болгон кубулуштур. Айрым адамдарда болсо бул нерсе апталар бою, айлар бою, жылдар бою кайталанып эле жүргөн нерсе. Муну илимий тилде tinnitus деп коюлат. Бул өз алдынча оору эсептелбейт, кайсы бир оорунун симптому гана болуп эсептелинет. Жана мындан арылуу үчүн ар ким ар кандай арга издеп күрөшүп келет. Бирок мунун чечимин табыш чындыгында анчалык эле жеңил эмес. Анткени бир себеби бул адамдын жашы улам жогорулаган сайын ушул симптом кезигүү мүмкүнчүлүгү дагы көбөйөт. Мисалы 55 жаштан кийин ар 5-нчи эле адамдын башында ушул кулагынын зыңылдаганы кезигип турат. Демек, кайсы ооруларда кезигет, ошону дагы айтып өтөйүн. Бул кан басымы жогору болгон адамдарда болушу мүмкүн. Кулагында оорусу болгон адамдарда кезигет. Анан дагы аз кандуулуктан жабыркаган адамдарда болушу мүмкүн. Жана башына кандайдыр бир сокку жеген адамда болуп калат. Жана психикалык жактан көйгөйүп бар адамдарда дагы кезигиши ыктымал. Эми муну менен айтып өттүм. Ушул оору эмес, ушул симптомду жок кыла турган чындыгында дарынын өзү жок. Биринчи ошого алып келген ооруну таап туруп, негизги ооруну дарылаш керек болот. Ошондо ошол tinnitus дагы өзүнөн өзү жоголушу мүмкүн. Эми кошумча кандай аргаларды колдонсок болот? Ошолор тууралуу бир аз айта кетейин. Зыяндуу адаттар бар, билесиздер, тамеки тартуу, кофе, ушул нерселер бир аз болсо дагы зыянын тийгизбей койбойт. Андыктан тамеки тартууну балким толугу менен токтотсоңуз, анан кофе, чай, кофеинге бай болгон суусундуктарды бир аз азайтсак дагы жакшы болот. Анан дагы тузду дагы бир аз чектесек өтө жакшы болот. Жана дагы эң маанилүү эрежелердин бири бул кан басымды нормада сактоо. Эгерде ушул нерсени, кан басымды нормага алып келе турган болсок, анда өдөдөгү көйгөй бир топ жеңилдейт. Дагы да кошумча сунуштар тууралуу айта турган болсом, көбүн эсе бул ызы чууда дейли, же болбосо катуу үндөр байкалган. Мисалы, музыканттарда көп кезиге турган көйгөй. Андыктан эгерде жабыркап баштаган болсоңуз, айрыкча ушул ызы чуу болгон жерден, шум болгон жерден мүмкүн болушунча качканга аракет кылсаңыз жакшы болот, алыс болгону дейли. Анан дагы медитация деп коет. Медитация дегени бул адам ички үнү менен сүйлөшүп дейбизби, же болбосо тынчтанып, ойду бир жерге топтоп олтуруу, көздү жумуп. Эми көрсөңүздөр керек медитация кылгандарды. Ошол нерсе дагы бир аз болсо дагы жардам тийгизбей койбойт. Анан эң жакшы жардам бере турган дагы бир арга бул отвлекающий деп коет. Алаксытуу. Адам өзүн өзү алаксытыш керек. Мисалы, кандайдыр бир ушул шум деп атабыз го, зыңылдаган үн тынчыңызды алып аткан болсо, башка үнгө, мисалы, музыканы дейлиби, же болбосо Куран дейлиби, балким өзүбүзгө жага турган кандайдыр бир үндү таап, ошол нерсени тыңдаган аракет кылышыбыз керек. Анткени көбүн эсе бул зыңылдаган, шуулдаган үн тынч олтурганда, айрыкча кечкурун уктаган, жаткан убакта дагы көп тынчыбызды алышы мүмкүн. Ошондуктан өзүбүзгө жаккан үндү ошол убакка алып келип алышыбыз керек. Дагы ошол үндү угуп олтурганы, балким же жатканы аракет кылыш керек. Ошондо өзүбүздү алаксытып, бизде тандоо мүмкүнчүлүгү бар болуп атат. Ошол жакпаган үнгө караганда жаккан үндү издеп, мээбиз менен тарткан аракет кылсак өзүбүзгө, бул дагы өзүнүн пайдасын тийгизет. Анан дагы маанилүү нерселердин бири
бизде эмне оору бар, ушул шуулдаганга, зыңылдаганга алып келген негизгиси ушул. Негизги ооруну табыш керек. Ошону дарылагандан кийин көйгөй дагы өзүнөн өзү чечилип калышы ыктымал. Анан дары дармектерге токтоло турган болсом, Б тобундагы витаминди аттары деле көп алардын. Беневрон, невролон, дематон, жана дагы башка түрлөрү бар. Ошол Б тобундагы витаминдерди алып ичип туруш керек 10 күндөн. Ушул дагы өзүнүн оң таасирин тийгизет. Бул бир гана ушул кулактын шуулдаганына эмес, башка дагы организмибизге оң таасирлери көп. Анан дагы винпацетин деген таблетка бар. Ушул дагы мээдеги кан айланууну жакшыртып, өзүнүн жакшы оң таасирин тийгизип, кулактагы шуулдаганды дагы жок кылышы ыктымал. Андыктан ушул таблеткадан дагы ичип турсак жакшы болот ары арада. Ары арада дегеним бүгүн ичип, эртең ичпей, 2-3 күндөн кийин ичип дегендик эмес. Мисалы, бир жума иштикпи же балким 20 күнбү, ушундай эрежеге ылайык канча убакка сунушталса ошончо ичип коюу керек. Ушул дагы өзүнүн оң таасирин тийгизет. Анан дагы соңку бир сунушум айтайын. Эки алаканыбызды кулакка жабышыбыз керек. Кулакка жабып туруп, чертиш керек. Сөөмөйүбүздү ортоңку колдон сыйпап өткөрүп, кара куш мээге черткилеш керек 20 жолу же 24 жолу болсо андан дагы жакшы болот. Күнүнө 3 жолу кыласыз. Ушуну башыңызды кыйнаган, ушул зыңылдаган үн жок болуп кеткенче кайталай бериш керек. Көбүрөөк болсо дагы жакшы. Мисалы, бир күндө 3 жолу, 4 жолу болсо өтө жакшы болот. Ушул нерсени 2-3 күн кыласыз. Андан дагы иренбесеңиз уланта бересиз. Канчалык узакка созсоңуз, көйгөйдөн арылуу ошончолук жеңил болот. Дагы бир жолу көрсөтүп коеюн. Кулакты толук жабабыз, ачык калбаш керек эч жери. Анан кара куш мээни черте бериш керек. Тык эткен үндөр угулуш керек. 24 жолу же 20 жолу айырмасы жок. Экөө тең эле жакшы. 24 жолу болсо жакшыраак. Ушуну кайталап турсаңыз өтө жакшы болот. Анан өйдөдө айтылган башка сунуштарды дагы аткарсаңыз, өзүнүн оң таасирин тийгизбей койбойт. Андыктан аткарып көрүңүз.